Ош шаарына киребестеги жаңы өтмөкчү жолдо турабыз достор. Курулуш иштери абдан кызуу жүрүп жаткан учур экен. Эгерде бүтүп калган болсо бул Ош шаары үчүн эң сонун бир жетишкендиктер болот деп ойлойм достор. Мына азыр областной больницадан Куркаттан келген жол. Келип мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына көпүрөдөн өтүп түз Макаренкага өтүп кетет дагы. Бул жагы Шакиров көчөсү Глобус тарап болуп калат. Мындай өтмөк жол жөө адамдар үчүн. Бияктан кирип, бияктан чыгып кетет да, ошондо мына машина өткөн унаа жолго жөө жүргөндөр мешайт этпей калат достор. Ошол. Анан мына кошумча жолу болсо Макаренкадан түз келе аткандар Шакиров көчөгө бурула турган болсо, ушул жака бурулуп кете берет. Бул жактан келгендер, анан бул жогору тараптан областной больницадан Шакиров көчөгө өтөм дегендер болсо, ошолорго. Анан түз өткөндөргө мына өтмөк жол. Түшүндүңөр да? Азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Мына техникаларды дагы алып келип тартып койгон. Буюрса тротуарларды деле басып бүтөйүн деп калышыптыр. Асфальтты бүтүрүп алышса, ошо менен жеңиш Ош шаарыныкы деп коет. Бул өтмөк көпүрөнүн башталышына, ушул долбоордун проекттин башталышына мурдагы эксмер Бакытбек Жетигеновдун салымы бар. Ошол кишинин немеси болгон проекти. Долбоордун башталышында ошол киши өзү баштап, өзү көзөмөлдөгөн. Эми бир аз убакыттан неме кылышты. Кечеңдешип, бир аз элди жүдөткөндөй болуп калышты, бирок ошол эле учурда эми болор иш болду, боёсу хан дегендей, бирок аягына мынтип чыгып атканы сөзсүз кубандырат достор. Мына уже асфальтка деле даярдыктар жүрүп, поезд жол жакка кеткен жагындагы уже машиналарды токтотуп, асфальт төшөөгө даярдалып жатканы учур экен. Ош шаары достор, мына ушундай жаңылык.